Бүгінгі іс-шараның қатысушылары арманымыздар, барлығыңыздарды адамымыздар. аппаратына 15 күн өзі башында тұрат бұл жерде. Мен байқап атам ел аралық институттардан келіптір, академиялық чөйрөдөн келіптір, дипломаттар, мемлекеттік қызматкерлер. Ар намысы авери кадыр баркы болгон үчүн адам. Адам үчүн эң кымбат нерсе, өмүрдөн да кымбат нерсе бул анын авери, ар намысы. Адам укугун коргоо деген ошол ар намысты коргоо деген менен барабар нерсе. Бизде фундаментал укуктар бар, алардын бардыгы эл аралык документтерде так-так көрсөтүлгөн. Биздин башкы мыйзамыбыз болгон Конституциябызда так-так көрсөтүлгөн. Бул ой билдирүү, сөз эркиндиги, мисалы жеке менчикке болгон эркиндик, анан кийин балалыктын коргоо, энеликти коргоо, социалдык укуктар, саясий укуктар, экономикалык укуктар. Ушуларды биринчи билиш керек. Ошон үчүн мен айтат элем, коргошту мурда билиш керек деп. Билмей сайын адам билбеген нерсени душман деп коет. Ошого мен каалайт элем, биздин жарандарыбыздын саясий жана укуктук жактан сабаттуу болушун, балки мектептен баштап буга өзгөчө мамиле кылыш керек. Мектептерден баштап ушул багытта бир туура багыт көрсөтүп, туура талим тарбия берип, туура маалымат берсек, адамдарыбыз саясий жактан, укуктук жактан аң сезими жетилген болуп чыкса, бул маселени аткарыш омбудсменге да жеңил болмок, генералдык прокурорго да жеңил болмок, депутаттарга да жеңил болмок. Анан эми элдин өтүлүн алып, азыр бийликте отурган биздер дагы чогуу чаран ушул багытта бир баарлашып, канткенде абалды жакшыртабыз. Кеңеш кескен бармак оорубайт деп коет, ушул багытта иштебесек болбойт. Анан бүгүн менимче жакшы бир талкуу болот. Талкуу жөн эле талкуу болуп кала бербестен, ушул аягындагы туура кеткен саясаты, туура чечимдер менен болсо жакшы болот эле. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Акыл топтолгон күн болсун. Сөз пикир алмашылган күн болсун, идеялардын маркети болсун. Кыргыз мамлекети кошуна көп мамлекеттерге караганда ушул адам укугу жаатында бир топ кадыр баркыбыз жогору. Ушул рейтингти, ушул кадыр баркты, ушул дөөлөттү сактап калыш керек. Бул үчүн менет керек, бул үчүн жакшы ниет керек, аракет керек, туура саясат керек. Ошон үчүн омбудсменге да ийгилик каалайбыз. Кудайым өзү колдоп, өзү коргосун. Чоң рахмат. Жана 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнүнө карата Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын 2023 жылдын 7 декабрындагы 115-буйругунун негизинде акыйкат медалы менен төмөнкүлөр сыйланышты. Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, Иман парламенттик партиясы